Айыл өкмөткө барса, акимге барса, губернаторго барса ал. Багыш айыл өкмөтүнүн Кедей Арык айылынын тургундары айылдын ичиндеги жолду оңдоп берүү талабы менен чогулушкан. Жашоочуларды дээрлик 30 жылдан бери жүдөтүп келе жаткан жолдун узундугу 2 чакырымдан ашып, ушул кезге чейин асфальт болгон эмес. Букубай Тайгараевдин айылы, анан биздин ушул көчө эле асфальтыбыз жок. Шаарга барсак, маршруту ушул жерге чейин келет, эми Кудайга шүгүр анысына. Бирок маршрутубузду эле эми өзүбүздүн балдар үчүн каттап атышат. Анан эми такси кеч калып чыгайлы десе келбейт бизге бияка. Жолуңар жаман, бара албайбыз деп эч келбейт. Жергиликтүүлөр жол маселеси боюнча айыл өкмөттөн тарта облус башчысына дейре кайрылган. Жолго асфальт төшөп берүү убадаланганы менен бүгүнкү күнгө чейин иш жүрбөй жатканы жергиликтүүлөрдү нааразы кылган. 2 километр 53 метр жер. Анан менде аксакал көксакалдар чогулуп, айыл өкмөткө барганбыз, кайрылуу жазып. Айыл өкмөт мен колумдан келбейт, өзүм татачада отурам деди. Анан акимге барып кайрылуу жаздык. Ал дагы мен губернатор чечет деди. Анан губернаторго кирдик. Сентябрда кылып берет деди. Макул болду. Кийин дагы бир бардык. Ошол боюнча калды. Анан айылга чакырдык, биз келчи айылды көр деп. Губернатор, зам аким келип мектепке. Музей апап көргөздүк, жол көргөздүк. Макул деген. Ошол боюнча отурабыз да. Карапайым элибиз мынтип өйдө карап сүйлөй албай, аякка барсак эшикке чыгарып коет, бияка барсак эшикке чыгарат. Үнүбүздү укпаган үчүн сиздерге кайрылдык. Ушул элдин талабы жолду бүтүрүп берсин. Ушул бизге. Тем более бул неменин геройдун көчөсү болуп атпайбы? Анан башка элден көрсөң деле уялат экенсиң. Карагыл Төрөев көчөсү бул жолдун узундугу 2 километр. Биз бул боюнча проекттин долбоорун даярдап областтык өнтүрфондго тапшырганбыз. Бүгүнкү күндө комиссия карап атат, президенттин өкүлү өзү дагы курста, Кудай кааласа анча-мынча кемчилик документтери бар экен, колдоп беребиз деп өзү дагы элдер менен чогулуш кылып келип кеткен биздин айылыбызга. Жакын арада Кудай кааласа колдоп беришет. Кедей Арык айылында 300дөй түтүн жайгашып, жашоочулардын саны 1,5 миңге барып такалат. Деген менен аталган айылда социалдык мекемелер жок болгондуктан коңшу айылдардагы бакча, мектеп жана спорт залдарга барууга муктаж. Өгөй баладай болуп, садыбыз деле жок. Көчөбүз деле жакшы эмес. Мончо дегендер андай нерселер такыр эч кимдин оюна деле келе элек. Эми деген ошо садыбызды бир үйдөн 4 небере чыгарабыз биз. Октябрьскийге алып барабыз, Винсапкозго алып барабыз. Айына 4 миңден төлөйбүз. 4 миңден тамак ашына болот, 8 миңден айына. Биз кантип табабыз ошол акчаларды? Өзү ушул жерде садик болуп калса, жүгүрүп барып берип калат эле. Келиндерибизге жакшы болот эле, бизге жакшы болот эле. Спорт комплексинде проектин тапшырганбыз. Ал проект 28 миллион сомдук, анысы дагы ошо областтык өнтүрфонддо турат. Кудай кааласа ошо 2 проектинин жок дегенде быйылкы жылы бирөөсүн колдоп берет деген ишеничтебиз. Бала бакча боюнча биз эми жанагы арабтардан келген кайрымдуулук фонддорго биз документтерин тапшырганбыз. Биз деле күтүп атабыз, эгер быйылкы жылы өтпөсө, кийинки жылдан ал бала бакчаны областтык өнтүрфондко же райондук өнтүрфондко сунуштайбыз. Ал жерде документи бүткөн 100 орунга. Акылай Карабаева, Аскар Маматисаков, регион.